азыркы өзү иштеп жаткан мыйзам боюнча бул 1 жылдан 2 жылга чейин эле айдоочулук укугунан ажыратылса, азыркы сунушталып жаткан долбоордо 2 жылдан 4 жылга чейин, эң азы 2 жылдан кем эмес жылга айдоочулук укугунан ажыратылат. Андан тышкары ал жерде каралган эме санкциясында камакка алуу бар болчу. Бар да, азыркы деле учурда просто 3 жылдан 7 жыл, 3 суткадан 7 суткага чейин эле камакка алынса, биз сунуштаган редакцияда бул долбоордо 10 суткадан 20 суткага чейин камакка алууну киргизип атабыз. Айып пулдар боюнчачы өзгөртүүлөр болобу же мурдагы боюнча эле калдыбы? Азыркы учурда бул биз жогорку кеңеште баягы комитетте кечээ биринчи окууда каралганда биздин эл өкүлдөрү, депутаттар сунуштап жатышат, буга айып пул дагы кошуп киргизгиле деп. Азыр жакын арада сунуштарды алсак, буга кошумча айып пулду дагы киргизебиз.